Сагынбек, бул ипподром жанагы эмессиз турган жер полный тазаланды. Баягы трибунасы. Мына маякта эсиңиздеби? Курулуштар, сарайлар турчу. Мына тиякта сарайлар тазаланды. Представить, вот это 53 гектара, самый большой территория. А второй это Никен. Это эскизный проект, да? Да, уже Уже эмеден кече Техсоветтен, Министерство строительства ЖКХ-дан өттү и Градсоветтен өттү. А вот это 23 квартиры. 23 тысяч общих квартир. А здесь 45 офис коммерческий. Торговый центр. Торговый центр. Наши ребята, если там строители, наши банки, наш проект. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Ардактуу мекендештер, Бишкек шаарынын урматтуу тургундары жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, меймандары, борбор калабыз Бишкек шаары өлкөнүн экономикалык, транспорттук, илимий жана маданий борбору катары дүйнө жүзүндө болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн толкунунда жаңы рынок шарттарында өз жолу менен өнүгүп бара жатат. Шаарыбыз барган сайын жаңыланууда. Көптөгөн заманбап инфратүзүмдүк объектилер пайда болуп, заңгыраган бийик кооз имараттар курулуп, соода жана тейлөө чөйрөсү кулачын жайып, жолдорубуз четинен оңдолууда. Бүгүн мына ушундай жакшы саамалыктардын бири өлкөнүн жүрөгү болгон Бишкек шаарын жакшыртуу аркылуу келечек муундарга өнүккөн шаар калтыралы деген чоң үмүт тилек менен Royal Central Park көп функционалдуу шаар комплексин түптөөнүн урматына мезгил кутусун салуу иш-чарасында чогулуп отурабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул жердеги шаар сыртына көчүрүлгөн мурдагы Ак Кул ат майданынын ордуна турак жайлар, бизнес, соода борборлору, социалдык объектилер, парк аймактары камтылган комплекс салынганы турат. Комплекстин таржымалына токтоло кетсем, өткөн жылы өлкөнүн министрлер кабинети чет өлкөлүк инвестициялык компания менен Бишкек шаарынын аймагына шаарча комплексин куруу долбоору тууралуу инвестициялык макулдашууларга кол коюлган эле. Бүгүн мына ошол 3 миллиардка жакын АКШ долларына бааланган инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга бел байлап отурабыз. Бул жерге 23 000 батир, 45 000 чарчы метр эл аралык соода түйүнү, коммерциялык жана кеңсе жайларына арнала турган 55 кабаттуу борбор курулмакчы. Мындан сырткары мектеп, оорукана, мейманкана баштаган социалдык объектилерди салуу дагы каралган. Болочоктогу шаарчанын аймагында сейил бак, жасалма көл курулуп, жашыл аянтчалар менен көрктөндүрүлөт. Жогоруда айткан 23 000 батир үчүн 25 000 унаа токтотуучу жай дагы эске алынган. Жалпысынан бул шаарча 60 000 тегерегиндеги адам жашай турган шаарчага ылайыкталат. Мына ушундай ары кызыктуу долбоорлорду шаар куруу жана дизайн боюнча дүйнөдө аты белгилүү Япониянын Никкен Секай архитектуралык фирмасы иштеп чыгышкан. Бул компания эл аралык рыноктарда өзгөчөлөнгөн жогорку сапаттагы жашоо мейкиндиктерин түзүүгө адистештирилген. Инновациялык дизайн жана алдыңкы технологияны айкалыштыруу менен шаарыбызда жаңы стандарттар түзүлмөкчү. Турак үйлөр, ар кандай кеңселер жана оюн зоок жайлары айкалышкан заманбап мегаполис курулуп, келечекте шаарыбыздын көркүнө көрк кошот деп ишенип турабыз. Албетте ишеничибиз акталып, долбоор ишке ашканда Бишкек шаарынын инфратүзүмү жакшырып, шаарлыктардын жашоо турмуш деңгээли жогорулап, борбор калаанын өнүгүүсүнө чоң салым болот. Урматтуу мекендештер, биз өлкөнүн борбору болгон Бишкек шаарын, ошондой эле өлкөбүздүн бардык аймактарын өнүктүрүүгө, элибиздин жетишкен турмушта жашоосу үчүн шарттарды түзүүгө, айрыкча турак жай маселесин чечүүгө бар аракетибизди көрүп келе жатабыз. Кезекке турган миңдеген жарандарыбыз мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу четинен ак өргөлүү болушууда. Буюрса, бүгүн курулуп башталган шаарчадан дагы миңдеген жарандарыбызга үй берүүнү мерчемдеп жатабыз. Ошону менен катар аталган комплекстин курулушунда жарандар жаңы жумуш орундары менен камсыз болушат. Мындан сырткары шаар тургундары жана инвесторлор үчүн мүмкүнчүлүктөр жаралып, ишкерликти өнүктүрүү сыяктуу экономиканын түрдүү тармактарынан көтөрүүгө жол ачылат. Урматтуу шаарлыктар, сиздердин колдооңуздар жана биргелешкен аракеттерибиз аркылуу
чокусун ак кар баскан улуу тоолордун этегиндеги сүйүктүү борбор шаарыбызды дүйнө эли суктанган, жашоого жайлуу, жаңырган жашыл калаага айландыра алабыз деп ишенемин. Айкөл Манас атабыздын осуяттарын эсибизге бекем түйөлү. Ата бабалардан ыйык аманат болуп калган ата мекенибизди жана жүрөгү болгон Бишкек шаарын кастарлап сыйлай берели. Калаабыздын көркүнө көрк кошо турган бүгүнкү шаарча комплексинин курулушу байсалдуу болсун, Орозо маалында айтылган ак тилектер кабыл болсун. Жасап койгон карап, оны жакшы жасап койгон. Бадай. Уштап турган. Бадай. Будет хорошо. Будет красивее. Ага. Будет хорошо. Через лет 5 уже закончим, да? Я так думаю, что мы быстро сделаем, если хороший маркет. Через 3-4 года. Мы будем, потому что здесь легко можно Если строить. без остановки будете строить, Да, это через 3 года да, будет. да, где-то так. Аксакалдар менен баарлашалы. Жакшы траставалар. Орозо сау болсун. Рахмат. Сиздердики да Тоолуңуз иштериңизе рахмат, ийгилик болсун. Эли жерибизде ушу өнүгүү болуп атат. Сизге дагы ушу ден соолук, иштериңизге ушу ажыбас кайрат, эл үчүн дайыма иштеп жүрүңүз. Рахмат сизге. Рахмат. Алла разы болсун. Рахмат. Алла баарыбызга рахмат. Daima tınçlık olsun, elimizde, yerimizde, önümüzde. Мамлекетибизде Dear guests, once again let us give a big round of applause to celebrate the launch of the Royal Central Park Bishkek project, marking a significant milestone in a comprehensive development and overplanning. аман болуңуз. Өнүккөн шаар болсун. Дөлөтүбүз кетпесин, рызкыбыз качпасын, элибизге Кудай ыйман берсин. Ороз айында баштап атабыз ушул ак жолтой болсун. Шаарыбыз өнүгүп өзгөрсүн, өзүңүзгө Кудайым тынччылык берип, бизге көп жылдарга чейин эмгектенип, бар болгон эмгегиңизди булаштетиңиз. Харакет кылабыз, буйрса. Макуланда жакшы. Başlayan işine aldığı acılı versin. Орозобузда кабыл болсун.